Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен камырдан жасалган тамак аштар деген темада сабак өтөбүз. Анда эмес мен силерге камыр жөнүндө жана камырдан жасалган тамак аштар жөнүндө маалымат берип өтөйүн. Камыр нан, кесме, кондитер азыктарын жана башка азыктарды даярдоо үчүн ундан жуурулуп жасалган чийки азык. Камыр даярдоо ыкмасына жараша ачыган камыр, кабатталган камыр, бисквит камыры, үбөлөнмө камыр, кургак камыр, көпчөк камыр жана башка болуп айырмаланат. Ачыган камырдан түрдүү нан азыктары, бөлкө, булочка, пирог, кекс жана башкалар жасалат. Адегенде жуурулуучу камырдын унун ээлеп, андан кийин ага суу, туз, камыр туруш, кээде сүт, айран, жумуртка, кант, май жана башка азыктарды кошуп, жууруп, ийилеп ачытылат. Кесме, каттама, калама жана башка тамак аш жасалуучу камыр ачытылбайт. Камыр наабайканада нан, булочка жана башка макарон жана кондитер өңдүү ар түрдүү азыктарды, кесме, пряник, печенье, торт жана башка жасоодо кеңири колдонулат. Камырдын курамында белок, углевод, май, туз жана түрдүү абалдагы башка заттар көп болот. Камырга ачыткы менен туздан башка май, кант, жумуртка, жыттуу заттарды кошсо, алар нандын даамын, жытын жана аш болумдуулугун жакшыртат. Урматтуу окуучулар, өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин кыргыз элибиз, кыргыз улуту ушул камырдан тамак аш жасоо боюнча алдына эч ким салбаса керек. Өзүбүз билебиз да, туурабы? Жөнөкөй эле апаларыбыз, эжелерибиз, жеңилерибиз тандырга нан жабат, нанды укмуш ар түрдүү кылып жабышат. Патер нан кылып жабышат, седене кошуп жабышат, анан жумшак болсун деп ашкабак кошуп жабышат, нак сүткө жабышат, оборот сүткө жабышат. Иши кылса нанды түрдүү ыкма менен жабышат. Казанга жабышат, тоодо тандыр жок жерде. Муну баарыңар билесиңер, тоого чыккан балдар болсо, казанга жабылган нандын даамын, анын сапатын аябай жакшы билесиңер. Андан кийин кыргызда үйгө конок келгенде, кыргыз эли меймандос келет, кол ачык келет. Камырдан жасалган тамак аштарды ар дайым мейманга аябастан дасторкондо кооздоп коет. Ошол эле беш бармак, каттама, таптама жана башка боорсок, батир нан, бал борсок, ушуга окшогон атайын камырдан жасалган тамак аштарды меймандарга коюшат. Андан кийин апаларыбыз ошол эле мантыны, оромону, чүчбараны түрдүү ыкмада жасап бизге беришет. Аны баарыңар билесиңер. Демек кыргыз эли бул камырдан жасалган тамак аш боюнча мыкты устаттар десек жаңылышпайбыз. Эми урматтуу окуучулар, мен силерге атайын тапшырма берейин. Балдардагы, кыздардагы бул камырдан жасалган тамак аштардын жасоо ыкмаларын көргөнсүңөр да. Өзүңөр каалаган тамак ашты, камырдан жасалган тамак аш жөнүндө мага айтып же жазып бересиңер. Кимде шарты болсо Google Meet'тен, болбосо WhatsApp'тан голосовой же видео вызов кылып жооп берсеңер болот. Демек тапшырма камырдан жасалган тамак аштар жөнүндө айтып бергиле. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы